Алабука районунун тургуну Руслан Байдөлөтов 2017-жылы Чабан Досмамат Мамытовго 486 койду багууга берет. 2021 того кетип атканда 790 баш менен кеткен бул. Мен Кором Чаткал районунда да, Чакавтарда. Али Мусанын үйү жанында. Алабука районунда Алабука сай деген жерде. Жайытка бардыгы көчөт жакшы жерге. Нурлан деген баланын жанына отурганда. 2021-жылы күз айларында Руслан Байдөлөтовдун короосундагы 400 койдун дайыны чыкпай калган. Буга кошуна жашаган Нурлан жана Али Муса деген кишилер шектелген. Алар чабанды алдап, койлорун өз кызыкчылыктарына пайдаланып, башкаларга сатып жүргөнүн Байдөлөтов айтып берди. Анан Нурлан койду уурдап кетип атканы, ону Алабука Токой чарбасынын ишкери кармаган. Кылган кылмыштын ийин жашырыш үчүн Нурлан бүт туура эмес көргөзмөлөрдү берген. Али Муса болсо келип туруп, мен кой албагам, мен сатпагам деп алган элдер бардыгы айтышкан. Бизди Али Муса келип кой сатылат деп чакырып келгенди. Кийин анан эле тергөөдө бардыгы сөз бириктирип, анан Досмаматта айтышыптыр да. Биз сени чыгарып алабыз, сен мойнуңа алып, групповой болсо оор болот, оор статьяга туура келет деп. Анан бу Досмамат бардыгын мойнуна ала берет. Бул окуя боюнча Али Муса Якубовдун жана Нурлан Ныршановдун жакындары регион телеканалына кайрылышты. Ал эми ататалган Ныршановдун жубайы мындай айыптоолорду четке кагып, Чабан Досмамат Мамытов койлорду акчага баалап сатканын айтат. Ал кой берерин айтып, акча алып жүргөнүн кошумчалайт. 2020-жылы жайында алганбыз биз койлорду. Биз акчасын алдын ала берип койгонбуз, 125 миң ар бир койду 5 миң сомдон. Анан 24 койду ошондо алганбыз. Эки тараптуу беттештире турганын айтып, декабрь айында Нурлан Ныршановду милиция кызматкерлери алып кетишкен. Бирок жалабатка алып келинген соң 3 күн убактылуу кармоочу жерде кармалып, кийин соттун жыйынтыгы менен 1 айга калтырылганын жубай айтып берди. Султанов стал тергеген экен. Ошол тергөөчүгө барсак, адвокат аркылуу айттырыптыр. Бизге 80 миң берсеңер, биз ишин жеңилдетип 1 жуманын ичинде Алабукага жөнөтөбүз деп. Бизде андай акча жок болгон үчүн кайра повтор эмеге сотко арыз жазганбыз. Анан ошондо 10 күн 20 күн нары берисинде келгенбиз кайра. Келгенибизде сот кайра эле ошондо адвокат аркылуу сотто айттырыптыр, 100 миң акча берсе биз үй камагына чыгарып беребиз, макул деп. Анан биз онча акча табып келе албай 70 миң эле алып келдик биз деп ошон десек, анда бул болбойт экен, пока ушул жерде жатып тура берсин деп калтырып коюшту. 2019-жылы жаз айларында Чабан Мамытов кой сата турганын айтып, Али Муса Якубовго байланышкан. Bir баш койду 5 миңден баалашып, 23 койду Якубов сатып алганын уулу билдирет. 205-беренин 2-бөлүм 1-2 пункту менен айыптап атат да. Бул жерде тагыраак айтып атат. Ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу деп ушул статьяны коюп, ууру, мындайча айтканда ууру деп статья коюп берип атат да. Жанагы негизги айыпталып аткан Мамытов Досмаматты Чабанды кой саткан кишини камактан чыгарып берип атат. Үй камагына чыгарды деп. Якуповдун жакындары тергөө иштеринин жүрүшүнө нааразы. Алар иштин эки тараптуу жүрбөй жатканын айтышат. Жоголуп аткан акча 5 миллион сомго бааланат. Ар бир коюн азыркы учурдагы эң эле кымбат деген койлордун баасы менен салыштырып 15 миң сомдон эсептеп атат ар бир койдун баасын. Бул 400 кою бар экени жөнүндө эч бир жерде маалымат жок. Алабука районунда айыл өкмөттөр эле чарба китебинде эч бир да коюна налог төккөн жөнүндө бир да кагаз жок. Бул боюнча бизде кагаздар бар. Булар бир жерден тергөөчү менен сүйлөшүп алып, мен жанагы жай договоруму жок кылып таштаган да. Сиз дейт, чем доказываете дейт, что сизде ушунча кой болгон дейт. Биринчи жалабаттын тергөөчүсү мага атака баштаган. Мен дедим, ичинде жайыт комитет, договор жайыт эме канча коюм чыккан. Бар го десем, жок ондой кагаздар дейт. Байдөлөтовдун айтымында Чабан дагы 3 кишинин коюн кошуп багып жүргөнүн Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү. 317 кою жана башка адамдардын койлору менен бирге 400дөй кой. Бул чыгарышта биз сиздерге экран астында турган козулуу койлорду чагылдырабыз. Сатылат туугандар. Али Муса ак болсо, сиз ого эмнеге 30-40 миң бердиңер деп. Эмнеге булар соттон качышат? Эмнеге булар Досмаматты суранат, сен мойнуңа ала, биз сени кийин чыгарып алабыз деп. Күнөөсү жок болсо чыгарып алышпайт го, туурабы? Мен сен мынча кереги жок мага. Досмамат ким канча жеген болсо, ошону төлөп берсин. Мага жөн эле ушу менин мүлкүмдү кайтарып берсин, бүт.
Ал эми 3 февраль күнү Ала Бука райондук сотунда ушул маселе каралмакчы. Кылмышты жасоодо шектүү катары кармалган ЯН бөгөт коюу чарасы катары 1 айга тактап айтканда 2021 жылдын 2 декабрынан 2022 жылдын 2 январына чейин камак түрү тандалган. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.